Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Биз сиздер менен тарых предмети боюнча тесттик суроолорго даярдануу сабактарын улантабыз. Биздин бүгүнкү 3 сабагыбызда ошо мурдакы сабактарда эле тесттик суроолорго даярдануу, ал суроолордун өзгөчөлүктөрү, суроолорду кантип талдап, жооп берүү эрежелерин карап көрөбүз. Бүгүнкү бул сабагыбызда эң биринчи тест географиялык факторлор менен аныкталган суроо болуп эсептелет. Бул сурообузга көңүлүңөрдү буралы. Коло доорунан баштап түндүк Кыргызстандын калкы көбүн эсе мал чарбачылыгы менен, ал эми түштүк Кыргызстандын калкы көбүн эсе дыйканчылык менен алып Мунун башкы себеби эмнеде болду экен? Жооптордун варианттарын көңүл коюп окуганга аракет кылыңыздар. А варианты — коңшу элдердин үлгүсү. Б варианты — табигый шарттар. В варианты — түндүк Кыргызстанда айыл чарбада колдонулуучу шаймандарды билишпегендиги. Г варианты — түндүктө жана түштүктө жашаган эл жеген азык-түлүктөр ар башка болгондугу. Бул суроого жооп берүүдөн мурун аябай көңүл коюп окуп, дыкаттык менен көңүл коюп окуганга аракет кылыңыздар. Мындагы суроодо жарым-жартылай туура болгон жооп бар. Ал Г варианты. Түндүктө жана түштүктө жашаган эл жеген азык-түлүктөр ар башка болгондугу. Эки башка аймактын калкы чындап эле ар кандай азыктар менен тамактанган. Бирок бул чарбанын түрүндөгү айырмачылыктардын себеби эмес, алардын натыйжасы болуп эсептелет. А жана В варианттарынын жооптору туура эмес. Анткени түндүктүн эли да айыл чарба шаймандарын колдонгон. Бирок ал жакта жер иштетүү көмөкчү мүнөзгө ээ. Ал эми коңшу элдердин үлгүсү бир маанилүү эмес. Себеби аларда дыйканчылык да, малчылык да болгон. Демек, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул суроого жооп берүүдө чарбачылык ишмердүүлүктүн түрү географиялык факторлор менен аныкталганын түшүнүүңүздөр керек. Кыргызстандын түштүгүндө, Фергана өрөөнүндө суу ресурстары бар болгондугунан улам чарбачылык, дыйканчылык түрү, суугаттуу дыйканчылык өсүп өнүккөн. Ал эми Кыргызстандын түндүк тарабында болсо географиялык абалынан улам дыйканчылык да, мал чарбачылыгы да өнүккөн. Бирок эл көбүрөөк мал чарбачылыгына көңүл бурушкан. Ошентип, бул сурообуздун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Табигый шарттар. Кезектеги сурообузга силердин көңүлүңөрдү буралы. Кезектеги сурообуз: төмөн жакта келтирилген айтымдардын кайсынысы Франциянын королу Людовик 14-гө таандык болуп, абсолюттук монархиянын символу болуп эсептелет? Бул сурообуздун жоопторунун варианттары. А варианты: король үчүн эң башкысы өз букараларына кам көрүү. Б варианты: менин вассалымдын вассалы менин вассалым эмес. В варианты: эл менин таянычым. Г варианты: мамлекет бул мен. Бул суроодо абсолюттук монархия же өкүмдардын чексиз бийлиги деген түшүнүк менен мамлекет бул мен деген ойдун ортосундагы логикалык байланыш бар. Жооптун А варианты туура эмес. Анткени абсолюттук монархиянын таянычы болуп дворяндар саналып, өкүмдар же монарх баарыдан мурда алардын кызыкчылыктарын коргойт. Бул болсо дыйкандардын жана жаңы пайда болуп бара жаткан буржуазиянын кызыкчылыктарына каршы келет. Ошону унутпайлы. Ушул эле себептен улам жооптун Г варианты да туура болбойт. Б варианты королдун бийлиги ири феодалдардын өз алдынчылыгы менен чектелген феодалдык мамилелер калыптанып келе жаткан мезгилдеги феодалдар табынын ичиндеги карым-катнаштарды чагылдырат. Демек, өзүңүздөр байкап тургандай, бул сурообуздун туура жообу
В варианты болуп эсептелет. Эл менин таянычым. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги суроого силердин көңүлүңөрдү бурайын. Кезектеги суроого жооп берүүдө себеп байланыш факторлоруна көңүл бурганды унутпаңыздар. Француз-Прус согушунун мүнөзү 1870-жылдын 4-сентябрынан кийин Франция үчүн басып алуу согушунан боштондукка чыгуу согушу болуп өзгөргөн. Төмөн жактагы окуялардын кайсынысы буга себеп боло алат? Бул сурообуздун жоопторунун варианттарын көңүл коюп окуйлоо. Францияда буржуазиялык демократиялык революция болуп өткөн. Б варианты. Франциянын королу Наполеон III туткунга түшкөн. В варианты. Франция жаңы ынтымакташтарды же союздаштарды тапкан. Г варианты. Франция багынууга, капитуляцияга макул болгон. Бул суроого жооп бериш үчүн окуялардын себеп-натыйжа байланышын аныктап алуу керек. Француз-Прус согушун Франция баштаган. Ошон үчүн жооптун Б, В жана Г варианттарында көрсөтүлгөн окуялар согуштун баскынчылык мүнөзүн эч өзгөрткөн эмес. Ал эми 1870-жылдын 4-сентябрында Францияда болуп өткөн буржуазиялык демократиялык революция коомдун саясий түзүлүшүн монархиядан республикага алмашуусуна алып келген. Мына ушул окуя согуштун мүнөзүн өзгөрткөн. Анткени эми Франция германдык аймактарды басып алууга умтулбай, өз республикасын коргой баштаган. Демек, Франция республикалык түзүлүшкө өткөн. Өзүңөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу А варианты. Францияда буржуазиялык демократиялык революция болуп өткөн. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги сурообуз Борбордук Азияда болуп өткөн окуяларга багытталып, өзүнүн түзүлүшү боюнча эң татаал суроолордун катарына кирет. Россия империясы 19-кылымдын 60-жылдарында өзүнө Түндүк Кыргызстанды кошуп алган соң, Кокон хандыгы менен вассалдык келишим түзүп, Түштүк Кыргызстан менен Фергана өрөөнүн анын карамагында калтырган. Ал эми 1876-жылы ал Кокон хандыгын жок кылып, анын карамагындагылардын бардыгын өзүнүкү деп жарыялаган. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы буга себеп болгон? Себептерин карап көрөлү. А варианты. Адегенде Түштүк Кыргызстан Россияга кошулууга каршы болгон. Б варианты. 19-кылымдын 60-жылдарында Кокон хандыгы Россиянын али күчтүү каршылашы болуп, 19-кылымдын 70-жылдарында гана алсырап калган. В варианты. 1876-жылы Кокон ханы өз ыктыяры менен тактысынан баш тартып, башкарууну Россиянын колуна өткөрүп берген. Г варианты. Чыгыш маселеси боюнча Англия менен болгон тирешүү Россиянын пайдасына өзгөргөнгө чейин ал Кокон хандыгын буфердик аймак катары сактап турган. Жана айтып өткөндөй, бул суроо эң татаал суроолор категориясына кирет. Ал Кыргызстан караштуу болгон аймактагы жагдайды талдоо менен чектелбөөнү сиздерден талап кылат. Мындан тышкары каралган учурда Россиянын саясаты айтылуу чыгыш маселесине тактап айтканда, Россия менен Англиянын чыгыштагы тирешүүсүнө да байланыштуу болгонун түшүнүү зарыл. Ошондой эле Крым согушундагы жеңилүүнүн натыйжасы Россияга өзүнүн Афганистанга болгон таасирин күчөтүүгө кызыктар Англия менен ачык түз атаандашууга мүмкүнчүлүк бербей жатты. Ошондуктан чыгыштагы кырдаал өзгөргөчтүктө Россияга көз каранды вассалдык мамлекет болгон Кокон хандыгы чыгыш маселеси боюнча Россия менен Англиянын ортосундагы
буфер милдетин аткарган. Ошентип, урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер байкап тургандай, бул сурообуздун туура жообу болуп Г варианты эсептелет. Г вариантын окуп көрөлү. Чыгыш маселеси боюнча Англия менен болгон тирешүү Россиянын пайдасына өзгөргөнгө чейин ал Кокон хандыгын буфердик аймак катары сактап турган. Мынакей, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз сиздер менен тарых предмети боюнча тесттик суроолорду талдап көрдүк. Эми болсо тарых предмети боюнча тесттик суроолорду даярданууда кээ бир кеп кеңештерди сиздерге бере кетели. Жалпы кеңештер. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ар бир бөлүмдүн ичиндеги тарых боюнча суроолор хронологиялык тартипте жайгаштырылганын унутпаңыздар. Ошондой эле суроонун алдындагы киришүү текстин кун коюп окуп чыгыңыз. Суроолорго жооп берүү астында суроонун кандай берилгендигине өзгөчө көңүл буруңуздар. Ар бир суроодо үчүн, эмне, мүнөздүү экен деген сөздөр колдонулат. Ошондой эле суроонун үстүндө ой жүгүртүп жатканда суроо менен туура жооптун өз ара логикалык байланышына көңүл бурушуңуздар зарыл. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, тарых предмети боюнча тесттик суроолордо жооп берүүдө же болбосо жакшы жооп берип көп баллды топтоо үчүн сиздерге кээ бир ыкмаларды сунуш кылалы. Ойлонуштуруунун ыкмалары, чыгарып таштоо ыкмасы. Эгер туура жоопту билбесеңиз, чыгарып таштоо ыкмасына таянып аракет кылып көрүңүз. Адегенде өзүңүзгө туура эместей көрүнгөн жооптордун баарын белгилеп алыңыз. Андан кийин бирден бир туурасы калганга чейин туура эместерин чие бериңиз. Туура жоопту жооптор барагына көчүрүңүз. Андан кийинки сизге сунушубуз, бир эле суроого көп убакыт коротпоңуз. Бардык суроолор бирдей сандагы балл менен баалана турганы эсиңизде болсун. Эгерде суроону түшүнүү үчүн көп убакыт талап кылынса, убакытты бөөдө коротпой, кийинки суроого өтө бериңиз. Ошондой эле предметтик тесттеги калган тапшырмаларды аткарып бүткөндөн кийин өзүңүзгө түшүнүксүз болгон суроого кайрылып көрүңүз. Кезектеги сунушубуз, балдарды байкоосуздан жоготуп албоого аракет кылыңыз. Суроолорго жооп берүүдө толкунданбай, суроолорду окубай калтырып кетпеңиз. Маселенин шартын же суроону өтө кун коюп окуңуз. Сунушталган жооп варианттарынын баарын талдап көрүүгө аракет кылыңыз. Коюлган суроого так жооп бериңиз. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, тесттерди түзүүдө эң алгач жеңил суроолор, андан кийин татаал суроолор кездешет. Ошондуктан бул ыкманы сиздерге сунуш кылабыз. Адегенде суроолордун жеңилдерине, андан кийин кыйындарына жооп бериңиз. Предметтик тесттин башында жеңил суроолор орун алып, андан кийин кыйынырактары келет. Суроолор уламдан улам татаалдашып олтурат. Көбүрөөк убакытты талап кылган кыйын тапшырмаларга өтөөрдөн мурун оңоюраактарына жооп бериңиз. Мынакей, урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушуну менен тарых предмети боюнча тесттик суроолорго даярдануу сабагыбыз соңуна жетти. Жалпы республикалык тестирлөөдө тарых предмети боюнча тесттик суроолорду аткарууда сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сак саламатта туруңуздар.